учурда сөзүнөн эмес, ишинин таанылган кичинекей нерселер болот. Бул жол Кумтөргө алып барат. Узундугу 90 километр. Жол бир кыйла татаал жана ири муйру тоо бурулуштарына толуп турат. Ошондуктан аны өмүр жолу деп аташат. Жылдын ысык мезгилинде чаң болбошу үчүн тынымсыз суу чачылат. Бул дагы айлана чөйрөгө болгон аяр мамиленин аз да болсо абдан маанилүү көрсөткүчү. Ал эми жол боюнда мамычалар абанын сапатын жана тазалыгына үзгүлтүксүз мониторинг жүргүзүүгө коюлган. Барскон айылынан кен жерине чейин 78 чаңды аныктаган приборлор орнотулган. Перед вами находится аппарат, пылеотборник японской фирмы Kimoto, который мы производим замер. Бул жерде Жапониянын Kimoto фирмасынын аба тазалагыч аппараттары жайгашкан. Булар менен абадагы чаңдын топтолушун аныктайбыз. Бул болсо өзү кабыл алуучу кассета. Мына бул чакан кыймылдаткыч, ал абаны сору алат. Мындан тышкары ченегиштер орнотулган. Тиги көрсөткүч каалаган убакытка белгиленип коюлат. Азыр биз аны 24 саат мөөнөткө койдук. Также он оборудован некими датчиками. Эми кен жеринен өзүнө келели. Абанын эң негизги тыкыр көзөмөлү дале ушул жерде жүргүзүлөт. Чаңды анализдөө борборлору ишкананын бардык аймактарында жайгашкан. У нас 6 точек. Есть ближе к карьеру, есть подальше. Бизде 6 борбор бар. Карьерге жакынкы жана андан узактары да жайгашкан. Карьерден узагы 1 куб 23 микрограмм, ал эми жакындары 120га чейин жетет. Сандар өздөрү эле айтып турат. Стандарттарга ылайык чаңдоонун эң жогорку деңгээли куб метри 500 микрограммдан ашпоого тийиш. Бирок мындай көрсөткүчкө эч качан жакындай да элек. Биздин мониторингдин бардык маалыматтары чектен ашпагандыкты көргөзүп турат. Алар Кыргыз жана Канаданын мыйзамдарында каралган абанын булганышынын негизги көрсөткүчтөрү же башка себептер боюнча чектерден ашпагандыгын айгинели. Айрыкча кен жеринде ишкананын айлана чөйрөгө тийгизген таасирин көзөмөлдөө максатында абдан көп иштер жүргүзүлдү. Кумтөр кен жери мөңгү сууларынан пайда болгон көлдөрү менен белгилүү сырт өрөөндөгү арабел бийик тоолорунда жайгашкан. Ал жерде 50-гө жакын көлдөр бар. Алардын бардыгына тоо чокуларына чейин чаң болуунун деңгээлин мониторинг жасоого дүйнөнүн эң абройлуу университетинин окумуштуу гляциологдор тартылган. Быйылкы жылы Ломоносов атындагы Москва мамлекеттик университетинин окумуштуулары келишкен. А вообще программа масс-балансовых исследований. Кыргызстанда массалык тең салмактуулук изилдөөлөрүнүн жалпы программасы абдан кенен. Мөңгүлөрдүн негизги 4 салмактуулугу бар. Алар Абрамов мөңгүсү, Голубин мөңгүсү, 354 номердеги мөңгү жана Батыс сөөк мөңгүсү. Буга кошумча Кара баткак мөңгүсү дагы бар. Аны менен Сары төр суу жана мөңгү маселелери институту алектенет. Мына ушул массалык тең салмактуулук байкоо жүргүзгөн 5 мөңгү бар. Сейчас есть с масс-балансовыми наблюдениями. Чет өлкөлүк гляциолог окумуштууларынын тоо кен өндүрүшүнүн таасиринин деңгээлин аныктаган изилдөөлөрүнүн жыйынтыктары дээрлик бирдей болууда. Мы предполагали, что пыль от этого карьера будет влиять на ближние ледники. Биз бул карьерден чаңдары жакын мөңгүлөргө таасир берерин жана алыскы мөңгүлөргө эң төмөнкү 0 таасир экендигин болжомолдоп жатканбыз. Бирок изилдөөлөрдө жакын мөңгүлөрдө да таасир болбогондугу аныкталган. Мөңгүлөрдүн үстүңкү катмары баарында бирдей жана баардык өзгөрүүлөр приборлордун тактыгы менен шайкеш келүүдө. Тагыраак айтканда, өндүрүштө мөңгүлөргө болгон чаңдоо өлчөмү эң төмөнкү. Таасир дээрлик жок десе болууда. Путем запыления. Кумтөр алтын кенинин айланасындагы мөңгүлөр чет элдик окумуштуулар тарабынан да жыл сайын текшерилет. Мындай көз карандысыз изилдөөлөргө эң биринчиден тоо кен ишканасы өзү кызыктар. Влияние, истинное влияние горных работ, проводимых на руднике Кумтөр. Кумтөр тоо кен жеринин айланасындагы мөңгүлөргө тийгизген чыныгы таасирин аныктап, жана жакынкы жылдардагы мөңгүлөрдүн өнүгүп абалын болжомолдоп такталып жатат. Асмандан, тагыраак айтканда бийиктиктен кайрадан кен жерине келели. Бул жерде Канада жана Кыргызстандагы эң күчтүү экологиялык мыйзамдар иштейт. Көз карандысыз экологиялык уюмдардын сунушу менен кумтөрчүлөр кен казуудагы план жана эсептөө түшүнүгүн жаңыртышты. Өндүрүш агындыларын тазалоо курулуштардын кубаттуулугун күчөттү. Ал үчүн агындылардан аммиактан тазалоочу сас көлчүктөрү курулган. Кыргыз өкмөтүнүн суунун сапатын аныктаган катуу стандарттары бар.
Биз аларды толугу менен аткаруудабыз. Мамлекет сууну тиешелүү стандарттык анализдерден кийин гана кое берүүгө уруксат берет. Кен жериндеги көл, дарыя, тазалоочу курулуштар, калдык тосмолору бардыгы ар түрдүү электрондук түймөлөр менен жабдылган. Ал эми көлмөлөрдүн ташып кетүүсүн алдын ала эскертүүчү системасы жергиликтүү экологдордун сыймыгы болуп эсептелет. Бир нече $100 наркындагы жабдуу ташкындап кетүү коркунучун алдын ала билдирип, ага ылайык чара көрүүгө мүмкүндүк берет. You can see a little instrument on the end of this Бизде суу деңгээлинин мониторинги секунд сайын жүзүгө ашырылат. Мындан тышкары реалдуу убактарда Петров көлүнүн төмөн жагында жайгашкан суунун агымына дагы мониторинг жасалат. Анын натыйжасында бардык убактарда суунун деңгээлин салыштырууга жана Петров көлүнүн агып чыккан суунун көлөмүн билүүгө болот. Калдыктарды сактоочу жайдын тосмолору маселесине келсек, абалы ар түрдүү эсептөөчү түймөлөрдүн жардамы аркылуу дайыма көзөмөлдөнүп турат. Ай сайын катуу тартиптеги ыры атмага ылайык түймөлөрдөн бардык көрсөткүчтөрү алынып, толук отчет даярдалат. Также на дамбе имеются мониторинговые точки. Одна из них это у нас инкланометр. Мындан тышкары дамбаларда мониторинг датчиктери бар. Алардын бири инкланометр болуп саналат. Ал датчиктер дамбанын жалпы жылышуусун ченеп турат. Мындан тышкары бизде пизометрлер бар. Алар жер алдындагы суунун көлөмүн өлчөйт. Термистер болсо дамбанын температурасын жана плита төшөлмөлөрдү аныктайт. Ал калдыктар сактоочу жайдын дамбаларынын негизги пайдубалы болуп эсептелинет. Калдыктарды жок кылуунун уникалдуу ири программасын өлкөбүздө алгачкылардан болуп киргизилиши экологияга жоопкерчиликтүү мамиленин дагы бир далили болуп саналат. Анын алкагында атайын 2 жер тилкеси даярдалган. Бир караганда кадимки эле чуңкурлардай көрүнгөнү менен чындыгында бул толугу менен инженердик долбоор. Анын түбү суу калдыктарын жерге агышына бөгөт болчу геомембраналык тасма менен капталган. Атайын талаада металл, желим, пластмасса өндүрүштөн чыккан майлар, жыгач жана картондорго чейин өз-өзүнчө сорттолот. Алар эч кандай калдыктары жок эле. Бардык таштандылар майдаланып, бирдиктүү массага топтолуп, жергиликтүү кайра иштетүүчү компанияларга жөнөтүүгө даярдалат. Колесоларды өзүнчө бир фирма алып кетет. Алар дагы колесоларды перерабатывать этишет, утилизация кылышат. Пластикти да өзүнчө организациялар бар. Аларда келип өздөрү кишилер келет, заготовка кылышат, биз бияктан даярдап беребиз. Бул долбоор экологиялык гана эмес, экономикалык дагы таасир берүүдө. Калдыктарды кайра иштетүү жана колдонуу механизми так даана коюлган. Кардарлардын дагы көлөмдүү базасы түзүлгөн. Мындан тышкары программада кен жери жабылгандан кийинки жоюу планы каралган. Анда бул жер тилкелерин 30 сантиметрдик тасма менен каптап, үстүнө 20 сантиметрдик түшүмдүү кара топурактарга төгүлөт жана ага жергиликтүү жашыл өсүмдүктөрү эгилет. Тоо кенчилери сөзсүз түрдө Берметтей көлүбүзгө дагы өзгөчө мамиле жасап келишет. Кумтөр компаниясы аймакта бир канча экологиялык долбоорлорду каржылап жатат. Жергиликтүү калкка көгүлтүр көлүбүзгө көңүл буруп, кам көрүүгө жардамчы болууда. Ысык көлдүн түштүгүндөгү эс алуучу кум жээктерин жылына тазалап чыгуу салтка айланып калган. Бул арада сырт өрөөндөгү арабел бийик тоолорунда жапайы жаныбарлардын саны көбөйүүдө. Эмнеге? Жообу жөнөкөй эле. Кумтөр аймагы бул өзгөчө коргоого алынган жана бардык жан жаныбарларга мергенчилик кылууга тыюу салган. Кумтөрчүлөр жаратылышка аяр мамиле кылышат.